Саламатсыздарбы? Биз буга чейин фундамент куюуда таш салган болбойт деп видео тарттык эле азыркы учурда деп. Анан ошол видеонун астында бизде кардарлар аябай көп таштын таламын талашып комментарий калтырышты. Таш деген бекем болот, таш деген сонун болот депчи. Ошол себептен биз сизден суранып кетет элек, ошол таштын таламын талашканда эле сиз үй бүлөлүк бюджетти үнөмдөө, экономдоосун талашсаңыз, менин оюмча ар бирибиздин үй бүлөбүзгө ошол көбүрөөк пайдасын алып келмек да. Эми муну мен эмнени айтайын дедим эле да. Баягы илгери буга чейин курулуш жаатында биздикиндей аябай кызуу жүрбөгөндөн, атадан угуп, чоң атабыздан угуп, кошуна абыздан угуп биз курулуш кылып келгенбиз да. Бирок өзүңүздөр азыр ушул видеону деле телефондон көрүп жатасыз. Мисалы 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл мурун бул телефондор жок болгон. Ошондой сымал эле курулуш жаатында дагы жылдан жылга өнүгүп, өркүндөп, өсүп, жаңы мындайча айтканда технологиялар пайда болуп, жаңы ыкмалар пайда болуп, буга чейин биз туура деп келген нерселер көп учурда туура эмес болуп калып жатат. Ошол себептен таза эле бул болбойт, таш сонун же болбосо арматура салбай эле сала берсең болот, же болбосо кирпичтен үй көтөргөндө жана бетонный каркастын кереги жок, ал жөн эле чыгым дебей туруп, эгерде сиздин өзүңүздүн тааныш билиштериңиз арасында атайын курулуш жаатында окуган архитектор